келинин айдаган кайнене. Эмне себептен келинин кайнене айдап атат? Экөөсүнүн ортосунда мээрим жок. Мээримди кандай пайда кылат? Аллах үчүн бири-бирин сүйүп. Аллахтын дини, исламдан түшүнүгү болбосо кантип бири-бирин жакшы көрөт булар? Негизи адамгерчилик жактан караганыбызда дагы кайнене келинге өтө күчтүү мээримдүү, күчтүү боорукер, көп нерсени чечен болуп үйрөтө билген, баампырасаттуу болуш керек. Себеби ошол жолду ал басып өткөн келиндикте болду. Көп тажрыйбасы бар. Бул дегени келинге караганда 80% көбүрөөк кечиримдүү, түшүнүктүү, данышман, акылман, кечиримдүү болуш керек. Көп каталарга көз жумуп коюш керек. Неге? Себеби ал жаңы бул жашоого эми кадам ташташты баштады. Ар бир нерсеге эле келип билбейсиң, ата-энең үйрөткөн эмес, башка баягы даратканадан, ажатканадан дагы сасык болгон сөздөрү келип жаудыра берсе, бул келип өмүрлүк жолдошуга айтат, ошентип ызы чуу башталат. Урматтуу эже карындашым, кайнене болсоңуз кызыңыздай көрүңүз. Кыз болсоң апаңдай көр ал кайненеңди. Мээрим пайда кылгыла бири-бириңерге. Аллах үчүн жакшы көр. Эгерде сен кетүүнүн жолун издесең, кайненеңден 1000 шулта табасың. Эгерде калуунун жолун издесең, келиниңизден көптөгөн рахмат айта турган жактарын табасыз.